Өмүр бою эркинен ажыратылган 361 адам түрмөдө отурат. Мындай жаза алгандарга ырайым жок. Антсе да 150дөн ашуун адам бул өтүнүч менен президенттин алдындагы комиссияга кайрылышкан. Натыйжада 8 адамдын суранычы канааттандырылып, 142 арыз четке кагылган. Кыргызстанда абактан мөөнөтүнөн мурда бошотуунун 2 шарты бар. Мунапыс берүү жана пробациялык көзөмөлгө алуу менен. Бирок ырайым берүү бардык айыпкерге эмес. Анда сот чечимине, кылмышына карап иргилет. Оор кылмыштарга ырайым жок. Дүйнөлүк практикада мировой стандарт. Муну биз каалайбызбы, каалабайбызбы? Биз ишке ашырышыбыз керек. Кайра мунапыс берүү кыргыз мамлекетине бир пайдалуу. Мисалы, жашы өтүп калган, жугуштуу оору менен ооруган адамдарды мамлекет эмне үчүн алар дары-дармек менен багыш керек? Аларды багыш керек мамлекет. Ал жерде инфаркт, инсульт болуп калганда эмне үчүн мамлекет дарылаш керек? Аны кой берсин, аны балдары дарылап алсын. Ушундай оор сероз печень болуп калышы мүмкүн. Анын мисалы 20 жылга же 10-15 жылга соттолсо деле кээ бир адамдар жашы бир топко барып калышы мүмкүн да. Карып калышы мүмкүн. Ошондой адамдарды кармаш, жугуштуу оорулар менен ооруган ооруларды кармаш мамлекет үчүн оорду кылат. Буга чейин өлкөдө абакта олтурган 2000ге чукул адамга мунапыс берүү каралган. Бирок президент кол койбой артка кайтарган. Ага оор беренелер менен, мисалы киши өлтүрүү беренеси менен кармалгандардын да мунапыска кошулуп калганы себеп болгон. Эми жогорку кеңеш мыйзам долбоорун кайрадан карап чыгып, айтылган берене алынып салынууда. Мунапыс жөнүндө мыйзам оорлотуучу жана өзгөчө оорлотуучу жагдайларга киши өлтүргөндүгү үчүн соттолуучуга жана соттолгондорго карата колдонулбайт деп белгиленген. Мыйзам жеңил кылмыш жасап соттолгондорго карата жаза мөөнөтүн абактан эмес, үй шартында да өтөөгө жол берет. Алардын жүрүм турумуна пробация органы көз салып турат. Мекеме соттолгондорду кайра коомго аралаштырып, туура жолго салганга кызмат кылат. Ага карабай кылмыштуу аракеттерге баргандар да бар. Соттолгон жараныбызды бизде каттоодо турган буларды тарбиялык жол менен, кайрадан социалдаштыруу жолу менен, кылмыш жолуна кайрадан баргызбоо, оңолуу иштер, оңолуу жолуна түшүрүү биздин негизги милдетибиз. Бул милдетти кантип аткарабыз? Ар бири менен индивидуалдык программа түзүлөт. Кимдин кандай социалдык муктаждыгы бар. Ошол социалдык муктаждыгына жараша ар бири менен уже бизде психологдор иштейт, психологдор иштейт, социологдорубуз бар. Кайрадан кылмышка баргызбоо үчүн ошол социалдык, психологиялык, теологиялык подходдор менен иштейбиз. Учурда өлкөдө 7000ден ашуун адам абактарда жазасын өтөдө. Алар тергөө, жатак жана түзөтүү абактарына бөлүштүрүлгөн. Анткени менен күнүн темир тор артында өткөргөндөрдүн баарын эле кылмышкер деп атоого болбойт. Анткени кылмышы далилденбей туруп, сот жообуна тартылып кеткен учурлар жок эмес. Ага күч түзүмдөрүнүн, сот системасынын адилетсиз аракети негиздешет. Кылмыш болду, ал жерде адам өлтүрүү болду, же кайсы бир кылмыш болду. Биз бир-эки адамды күнөөлөп атабыз, бирок ошол адамдын күнөөсү далилденбей калса дагы бизде сот жообуна тартылып кете берет. Тергөөдөн, сотко келген баягы материалдар чийки болуп калышы мүмкүн да. Тергөөдө ол бурмаланып кетиши мүмкүн. Наркы кылмыш кылгандардын арасынан бирөөсү ошол убакта бир начальник милициянын, таасирдүү милициянын туугандары болуп калышы мүмкүн. Аны ошол кылмыштын курамынан чыгарып салышы мүмкүн да, туугандарды чыгарып, башка адамдарды кылмыш жообуна тарткызып, же болбосо 5 адам кылмыш кылса, ошонун бирөөсү милициянын тууганы болсо, ушундай адамдар, фактылар болуп калат да, ал адамды туугандары чыгарып салат да. Мындан улам коомчулукта сот тутумуна карата наразы пикирлер байма-бай айтылып келет. Бул тармакта жүргүзүлгөн реформага карабастан судьяларга болгон терс көрүнүштөр арбын дешет. Айрым соттор адилеттүүлүктөн тайып, чыгарган чечимдери ишенбөөчүлүк жаратат. Себеби мурдага караганда азыркы учур соттор жакшы ишин алып барып атат, жакшы эле чечимди. Бирок эми арасында бирок баягы кой аксагы миң дегендей бирок арасында ошондой нерселер, фактылар болуп атат. Мындайча айтканда, юристтердин, соттордун атын булгап койгон учурлар болуп атат. Ал эми
Өлкөдө 501 соттолуучу жаза өтөнү мөөнөтүнөн мурда шарттуу бошотууга сотко сунуш киргизген. Натыйжада соттун чечими менен 180 бошотулган. Буга чейин да мунапыс Кыргызстанда 2016 жылы эгемендиктин 25 жылдыгын жана өркүндүн 100 жылдыгына карата берилген. Анда 1000ге чукул адам эркиндикке чыккан. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев өлкө конституциясынын кабыл алынганын 31 жылдыгына карата ырайым берүү тууралуу жарлыкка кол койгон. Анда 334 адамга мунапыс берилген. Алар өз кылгандарына өкүнүч билдирип, оңолуу жолуна түшүшкөн. Алмагүл Эрке, Багызы, Шахрух Минжанов, Ош ТВ.